Вальберс болбой калды. Айтып койчу, ошол тууралуу айтчы. Таксопарктардын комиссиясы көп болуп жатат. Ишеничтүү, туруктуу, жакшы таксопарк іздеп жасаган эксперт таксопаркты сунуштап кетейин. Эксперт таксопарктын эң эле башкы өзгөчөлүгү бул тарифтерди тандап алуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал кандай тарифтер десеңер, биринчиси ар бир заказдан 4 сом, жок болбойт экен ал десеңер, анда экинчи тариф ар бир заказдан 2%, жок алда болбойт экен десеңер, анда үчүнчүсү суткасында 55 сом. Суткасында болгондо 55 сом гана төлөп коюп, каалаганда иштей берсеңер болот. Бул жумушка чыккан күнүңөр гана төлөнөт, жумушка чыкпаган күнүңөр төлөнбөйт. Эксперт таксопаркта дагы досуң чакыр программасы менен иштеп алуу мүмкүнчүлүгү кеңейип жатат. Мурда 3 досуңарды алып келип 3000 иштесеңер, азыр эми 3 досуңарды алып келип 4000 иштеп алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. Ал кандай? Бир досуңарды алып келсеңер 1000, экинчисин алып келсеңер 1000, ал эми үчүнчү досуңарга 2000. Ошондо 3 досуңарды чакырып 4000 сом иштеп алуу мүмкүнчүлүгү пайда болду. 3 досуңарды алып келип 4000, 6 досуңарды алып келип 8000, 9 досуңарды алып келип 12000, айтор ошентип кете берет. Эгер лицензия ала элек болсоңор, лицензия алганга дагы жардам берет. Балансыңардагы безинал акчаны чечип алгандан эч кандай көйгөй жаралбайт. Толук маалыматты экранга номер койдум, ошол жерден алсаңар болот. Аны описанияга кирсеңер, описанияга дагы толук маалымат калтырдым. Яндекстин ишенимдүү өнөктөшү эксперт таксопарк менен биргеликте иштеп, жакшы киреше тапкыла, барыңарга ийгилик. Вальберс болбой калды. Айтып койчу, ошол тууралуу айтчы. Таксопарктардын комиссиясы көп болуп жатат. Айтасыңбы, качан айтасың деп силер мага талап кыласыңар. Мен айткан менен эч нерсе өзгөрбөйт жигиттер. Ошондой болсо дагы бүгүн ошону айта кетейин. Ассаламу алейкум жигиттер. Барыңардын кутмандуу күнүңөр менен 23 август күнгө болсо воскресенье, жекшемби болуп калды. Вальберс компаниясы менен келишим түзүп иштеп жаткан таксопарктардын чынында эле комиссиясы проценти өтө эле жогору, бийик болуп жатат. Буга чейин унчукпай келгенбиз. Эмне үчүн? Себеби буга чейин Вальберс жаңынан келип жаткан, анан бонустарды берип жаткан, ошондуктан унчукпай келгенбиз. Азыр эми бонустарды өтө эле ылдыйга түшүрүп, заказдын санын көбөйтүп койду. Өзүңөр дагы көрүп билип атасыңар. Ошондой болгону менен бирок Вальберс менен келишим түзүп иштеп жаткан таксопарктардын комиссиясы биз каалагандай арзандатып, мындай ылдыйлатып процентин азайткан жок. Ошондуктан азыр могу таксисттердин арасында ошондуктан нараазачылык пайда болуп жатат. Азыр бонустарды азайтып койду, билесиңер. Таксопарктардын комиссиясы 7-8% болуп жатат. Башында 10% болуп туруп алган, олчоюп, как будто бонусту ошол таксопарктар берип жаткандай 10% болуп туруп алган. Бул өтө эле жогору, өтө эле аша чапкандык деп ойлоймун. Таксопарктардын комиссиясын азайтуу максатында эмне чараларды көрүш керек, эмне кылуу керек, ошол тууралуу комментарийге өзүңөр ой пикириңерди жазып, ошол жактан талкууласаңар, балким ошол жактан бир чечимин кимдир бирөө айтып калар деген ойдомун. Ошондуктан комментарийге өзүңөрдүн оюңарды жазып калтырып кетсеңер, ошол жактан талкуу болсо деп ойлоймун. Анан бизде мындай катып калган принцип болбош керек да. Мен только Яндекс менен иштейм, мен только Вальберс менен иштейм дегенде мындай катып калган принцип болбош керек бизде. Бизде кайсыл жагында пайдалуу, кайсыл жагы ыңгайлуу болсо, ошол жакка иштей беришибиз керек. Мен эмне кылдым? Вальберс менен иштеп жүрдүм башында, бонустары жакшы болчу, жумуш жакшы болчу. Кийин бонустарын азайтып койгондон кийин мен болсо кайра Яндекске секирип кеттим. Эмне үчүн? Себеби мага азыр учурда Яндексте ыңгайлуу, ошол жак мага көбүрөөк пайда алып келип жатат. Ошондуктан мен Яндекске секирип кеттим. Эгер силерге дагы Вальберс жакпай жаткан болсо, таксопарктардын комиссиясы жогору болуп жаткан болсо, силер дагы Яндекске өтсөңөр болот. Анан Яндексте дагы билесиңер, бонустарды баарын эле бере бербейт. Ошондуктан байкап көргүлө өзүңөр. Вальберсте 8 заказга 700, ошентип барып акырында 35 заказга 4300 сом. Могу күнүмдүк бонустары дагы бар. Эртең мененки, түшкү, кечки дегендей. Яндексте болсо мага мындай бонус берген. 5 заказга 750, 10 заказга 1500, ошентип барып акырында 33 заказга 5000 сом. Бул болсо күнүмдүк бонус. Жумалык бонус дагы берген. 91 заказга 7600 сом. Менин эмне үчүн эмеге секирип кеттим Яндекске? Себеби Яндексте биринчиден подачасы жакын, экинчиден заказдары бир аз кымбат Вальберске салыштырмалуу. Ал эми үчүнчүдөн болсо мага моундай бонустарды берип мени кызыктырып жатат. Мага ушул жак ыңгайлуу, ушул жак пайдалуураак болуп жатат. Ошондуктан мен Яндекске секирип бул жак менен иштеп жатам. Эмне кылышыбыз керек, кайсыл жакка барышыбыз керек деген суроо пайда болушу мүмкүн. Аларга эч нерсе кыла албайсың, себеби алардын өзүнүн эрки. Комиссияны 15% коёбу, 10% коёбу, 5% коёбу, кааласа комиссияны алып салабы, алардын өздөрүнүн иши, аларга эч кандай претензия кое албайбыз биз.
Бирок кесиптештер өзүңөр мындай карап, комиссиясы азына, комиссиясы жогору немелерди галочкага алып койгула. Кийинчерээк уже конкурент көбөйүп, Вальбесте дагы таксопарктар көбөйгөндөн кийин бири-бирине конкурент болуп, ал жакта дагы комиссия азаят. Ошол учурда силер ошол галочкага алып койгон, мурда комиссиясын ылдыйлатпаган, жогору кармаган таксопарктарга иштебей койгонго силердин толук акыңар бар, толук силердин ошентип ана аларга чара көргөнгө силердин мүмкүнчүлүгүңөр бар. Азыр эми Вальбес менен иштеп жаткан таксопарктар мени жаман көрүшү мүмкүн, бирок жаман көрсө дагы айтып коеюн, бирок комиссия өтө эле жогору болуп жатат. Менин оюмча 4%ке чейин болсо жакшы эле. 4%тен ашып кеткенден кийин бул өтө эле жогору. Бизге окшогон мындай жөнөкөй карапайым таксопарктарга бул өтө эле кымбат, жогору болуп эсептелинет. Бул менин жеке оюм. Вальбесте азыр мен иштеп жаткан таксопарктын проценти 8%. Ошондуктан мен ал жакка иштегим келбейт. Эмнеге дегенде бонусту азайтып койду. Бонус көп мезгилде аргасыз иштейт элем. Себеби бонус жакшы болчу. А бонусту азайтып койгондон кийин мен 8% менен иштегим келбейт. Ошондуктан мен азыр учурда Яндекс менен иштеп жатам. Мага азыр Вальбес менен иштеген не выгодный. Парктын комиссиясы, Вальбестин өзүнүн комиссиясы, анан бонустары арзан, мага ал жак не выгодный.